Балыкчы шаарындагы пробация органы социалдык укуктук жардам көрсөтүүнүн негизинде пробация кардарларынын оор турмуштук шарттан арылуусуна көмөк көрсөтүп келет. 6 ай ичинде 15 пробация кардарын кесиптик техникалык окуу жайдан окутуу менен сертификаттар ыйгарылган. Муну менен катар социалдык көмөк көрсөтүү жана кайра коомго социалдаштыруу программаларын негизинде иштер жүргүзүлүп келет. Кененирээк Миргүл Жеңишеванын материалында сөз болот. Кайра социалдаштыруу жана коомдогу турмушка адаптациялоо максатында пробациянын билими жок кардарларына жалпы орто билим жана орто кесиптик билим алуусуна көмөк көрсөтүлөт. Пробация органы кесиптик билим берүүгө көмөктөшүүдөн сырткары башка социалдык көйгөйлөрү бар кардарларга жардам көрсөтүп келет. Пенсиардык жана постпенсиардык пробация боюнча иш жүргүзүп жатабыз. Алар боюнча алып өтсөк, пенсиардык пробация боюнча биздин Балык шаарында жайгашкан 51 мекемеде мөөнөтүн өтөп жаткандарга алардын болжолдуу түрдө бошой тургандарына 1 жыл калганда алардын тизмесин алып, аларга социалдык жактан жардам көрсөтөбүз. Социалдык жактан жардам көрсөтүү деген эмне? Ал ошо бошой турган, болжолдуу бошой турган соттолгон адамдарга үй жайын барып текшерип, алар ошо бошоп келгенден кийин жашоо шарттары кандай болот, алардын медициналык жактан кароодон өтүшүнө, билим алуусуна, социалдык жактан ар кандай жардамдарды көрсөтүүгө ошого багытталган нерсе. Ал эми постпенсиардык пробация боюнча ошол жабык абактардан, жатак абактардан бошоп келген соттолгондорду жардам берүү. Балыкчы шаардык мэриясынын алдында пробация кеңеши түзүлгөн. Анда пробация кардарларына паспорт, нике күбөлүгүн алып берүү жана башка социалдык маселелерди чечүү жана ар тараптуу көмөк көрсөтүү милдети артылган. Балык шаарынын мэринин тескемеси менен кеңеш түзүлгөн. Ал кеңеште Балык шаарындагы тийиштүү мекеме жетекчилеринин киргизилген. Алардын атай кетсек, бул саламаттык сактоо министрлигинен, билим берүү, социалдык өнүктүрүү жана мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү да киргизилген. Бул жерде ошо пробация кардарларына ар тараптуу жардам көрсөтүү максатында ар квартал сайын отурумдар өткөрүлүп турат. Ошол отурумдарда ошо пробация кардарларынын маселелери чечилет. Пробациянын кардарларынын билим алуусуна жана жүрүм турумуна көзөмөл мамлекеттик билим берүү уюмдары тарабынан жүзөгө ашырылат. 40 жылдан ашуун кесиптик техникалык окуу жайларында эмгектенип келген билим берүүнүн эмгек сиңирген кызматкери Марина Галюлина 3 жылдан бери пробация кардарларына билим берип келет. Биз пробациянын эле кишилерине кесип беребиз. Адан тышкары номери 51 учреждениянын да кишилерине кесип беребиз. 2 кесип, бул деген эле слесарь сантехник деген, анан электромонтер деген. Биздин мекебизде деген эле филиалыбызда кесипчилик кабинеттерибиз бар, окуу жай. Адан тышкары деген устатканаларыбыз бар. Бүт бар деген эле жабдуулар менен тиги плакат керектүү деген окуу жайга ошо кесипти окутканга бизде деген эле шартыбыз бар а жерде. Пробация кардарлары кесиптик техникалык окуу жайдан учурдун суроо талабына ылайык слесарь сантехник жана электромонтер кесиби боюнча билим алып иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Негизги максат коомго көз карашы калыптанган, мыйзам негизинде иш алып барууга багытталган жаранды калыптандыруу болуп саналат. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Айнура Орозобекова, Балыкчы шаар.